Кээде сиз Аллах Тааладан бир өзүңүз каалаган нерсени дуа кылып сурасаңыз, дал ошол сураган нерсеңиздин тескериси болуп калат. Мындайча айтканда, оюңуздагыдай болбой калган учурлар көп болот. Эмне себептен? Бул хадисти акырына чейин угуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде пенде Аллахка дуа кыла турган болсо, анын дуасы үч нерсенин бирөөсү сөзсүз болот деп айтылат. Анын биринчиси, эгерде пенде Аллахка алакан жайып дуа кыла турган болсо, анда ал дуасы биринчиси сурагандай, ойлогондой кабыл болот. Ал эми экинчиси, кээде биз Аллахтан дуа кылып сураганда кабыл болбой калат, же ошондой эле тескериси болуп калышы мүмкүн болот. Бирок пайгамбарыбыз айтат, анда Аллах Таала ошонун дуасы себептүү ага келе турган ар кандай кырсык, бале, жамандыктар менен жооштуруп коет экен. Ал эми үчүнчүсү, Аллах Таала сиздин дуаңыз себептүү сиздин ахиретиңизге сооп кылып калтырып коет. Ошондуктан эч убакта Аллахтан үмүт үзбөстөн дуа кылууну улантыңыз.